Assalamu alaikum, урматтуу достор, туугандар. 2-3 күндөн бери социалдык тармактарды карасаңар, эки жак боло эле кырылышып, тепкилешип жатат да. Бири бирине орус кул деп ат койсо, экинчилери аларды араб кул деп атап алып, бири Орусияны мактап, экинчи Арабияны жактап, айтор кыргыздын кызыкчылыгын колдогон, коргогон адам жок. Анан оолу ошого мен кыжыгым келди, анан өзүмдүн оюмду ортого салып айткым келди да. Эмне үчүн биз кыргыздар башка бир эки мамлекетти мактап, жактап калдык. Эмне ошого жетип калдык. Деги эле кыргызды кыргыз кылып сактап келген, кыргызды кыргыз кылып тактап келген, кыргызды кыргыз кылып таптап келген үч гана нерсе. Ал кыргыздын тили, кыргыздын каада салты, кыргыздын маданияты. Мына ушул. Анан жана силер таламын талашып аткан мамлекеттер алардын бизге кымындай да салымы тийген эмес. Арабтар кийлигише электе, орустар кириши электе кыргыздын хандыгы болгон. Арабтын дини дагы, орустун тили дагы кыргызды сактап калган эмес, сактаган да эмес. Буну мен ачык эле айтам. Буга тарых деле күбө. Эми кыргыздын тили жөнүндө айтылып келген, айта берем, эртең дагы айтам. Ал эми жана каада салты жөнүндө аны кененирээк, кийинирээк кеп кылайын. Мындай китеп бар. Кыргыз кодекси деген. Мына ушул китептин ичинде кыргыздын каада салты, үрп адаты, ырым-жырым, жөнөлгөлөрү баары камтылган. Бул Курандан кийинки эле ыйык китеп болуш керек. Ар бир кыргыздын үйүндө. Буну дагы туура эле ошондой кылып сакташыбыз керек. Анткени бул кыргызды сактап келген каада салт, биз буну сактап келишибиз керек. Мен башка бир нерсени оюмду ортого салгым келип турат, туугандар. Башка жакка көңүлүңөрдү бургум келип турат. Мен бир интернетте иликтеп отуруп бир нерсеге көзүм капысынан түшүп калды да, жылына бизде 100 миңдеген ымыркайлар өлөт. Аларга азан чакырып ат коюлчу да, эми азан чакырбай ат коюп калбады. Больницадан эле атын кое салып эле телефон менен ат коюп койбоду. Митиркесинде эле ошол эле күнү алып калбады. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча былтыркы төрөлгөн балдарга кандай аттар көп коюлган. Анан биринчи 10 ат атаптыр да. Мен окуп берейин сиздерге. Мухаммад биринчи орунда, экинчи орунда Умар, Али, Амир, Эмир, Рамазан, Билал, Алихан, Алинур, Усман. Бул балдарга коюлган эң көп коюлган 10 ат экен. Кыздарга коюлган аттарды карап көрөлү. Салиха, Алия, Раяна, Амина, Фатима, Кадича, Альфия, Сафия, Айлин, Аиша. Уктуңуздарбы? Мындай. Мына биз кыргыздар, туугандар, мактанып келебиз, мактана беребиз. Дүйнөдөгү эң чең эпос бул Манас. Биздики дейбиз туурабы? Ошол Манас эпосунда 600 ат бар. Андан кийин кенже эпостор бар. Кедей хан, Кожо Жаш, Эртабылды, Курманбек, Олжой менен Кишимжан, Сайрын Жибекөй сыяктуу, Эртештик, Эртабылды сыяктуу. Аларды кошкондо 1000ге жакын ат бар. Бири да жок го, туугандар. Бири дагы могу коюлган аттардын арасынан таппадым го, туугандар. Бул кандай болуп кетти? Каныкей, Айчүрөк, Арылке, Сайкал жок го бuyakta. Семетей, Сейтектерди жөн эле коюн. Ак балта чубак сыргактарды. Андан кийин эле кыргыздын залкарлары өткөн. Касым, Жузуп, Төрөкул сыяктуу жок го. Залкар Манасчылар өткөн. Кыргызды Манас эпосу кыргыз рухунун, маданиятынын туу чокусу дейбиз дагы. Ошол Сагынбай, Саякбай, Жусуп Мамай деген аталарыбыз бар. Жок. Чен деген төкмөлөр өткөн. Токтогул, Жеңи жок, Эшмамбет, Алымкул, Калык, Осмонкул, Токтосун, Тыныбеков, Эстебес, Ашыралы, Тууганбай, Абдылда жок го. Жазуучулар өткөн. Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Түгөлбек Сыдыкбеков дегендер. Сооронбай Эралиев, Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев сыяктуу. Алыкул Осмонов, Жоомарт Бөкөнбаев. Бирин да таппайсыз.
Андай аттар бар бекен азыркы аталыштарда? Жок, биз не өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын ыйык аттарын чанып кеттикпи? Же алардын тарыхтагы аттарын таанып кеттикпи? Буну мен түшүнсөм да түшүнгүм келбей турат. Дүйшөнкул, Чолпонбай дегенди такыр таппайсың. Аттар жок. Чен деген кыргыздын залкарлары, Арстанбек Калыгул сыяктуу ойлаларды айтып эле коюн. Эмне биз алардан коркуп калдыкпы же чочуп калдыкпы аларды койгондон? Эмне үчүн жок? Эмне үчүн жок? А бирок бир чындыкты айтайынчы, бир чындыкты айтайын. Силер деле мойнуңар каласыңар болуш керек. Азыркы күндө дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан кимдер? Кыргыздын намысын коргоп аткан кимдер? Кыргыздын туусун туйлатып, жүрөгү сыйлап аткан кимдер? Желегин желбиретип, кыргыз деген бүтүндөй бир мамлекеттин, бир улуттун элин ынтымагын бекемдеп турган кайсыл балбандар? Кимдер? Акжол, Жоломан, Ерназар. Кыргызча аталган кыргыздын кыран жигиттери. Атаңгары, кысталак мына. Мына Акжол, Ерназар, Жоломан. Кыздарды. Жаңыл мырза кыз сайкалды айтып коесалар да. Айпери, Медет, Айсылуу, Тыныбека, Мерим, Жуманазова. Мына кыргыздын 3 кыздын аты, 3 баланын аты дүйнөнү дүңгүрөтүп салдык. Эч кандай арабтардын, орустардын аты жок эле. София, Сафия болбой туруп эле кыргызды дүйнөгө таанытып койдук. Мурунку аталары сыяктуу эле. Койсок болот бекен? Болот экен. Эмне үчүн биз бүгүн Айсылуу, Айпери, балдарыбызды Акжол, Жоломан, Ерназар койбой атабыз? Эмнеден? Маселе бар бекен? Бар да. Эми мен дагы бир маселе менен ой бөлүшкүм келет да, ушунча болуп калды. Орустарда ондогон жылдар эмес, жүздөгөн жылдардан бою, 120, 130 жылдардан бери карап көрсөңөр 10 эле аты бар. Александр, Андрей, Алексей, Владимир, Максим, Михаил, Сергей, Олег дегендер туурабы? Кыздар деле ошондой. Елена, Ольга, Надежда, Надя деп коет, Екатерина, Катя деп коюшат. Ушундай эле аттар. Улан эле коюп келишет. Туурабы? Мына Иван деген ат бар, Иван. Иван Панфилов дейсиз. Иван деген ат алып жүргөндө бүгүнкү күндө 9 миллиондон ашык экен. 9 миллиондон ашык Иван бар экен. Бүтүндөй жер жүзүндө кыргыздарды чогултсаңыз бир Иванга жетпей атпайсызбы? Бир мамлекеттин эли жетпей атпайсызбы? Кытайларда Ван деген ат бар, Ли деген ат бар, Си деген ат бар. Ван деген аттар 180 миллиондон ашык экен. Ошондой атты фамилияны алып жүргөндөр. Бүтүндөй орустарды кой, Россия мамлекетинен көп болуп атат. Кытайлардын эмес. Корейлердин ким деген атты айтпай эле коет. Москва менен Ленинград кошсоң жетпейт. Алар чаңган жокко, алар танган жокко, алар адашып кеткен жокко. Биз арапташып кеттирикпи же адашып кеттирикпи? Бул башка маселе болуп атпайбы? Мына маселе. Мен ушуну айткым келип атат да. Болуптур биз чокулар стерип баштадык аттарыбызды койчу. Бир чокуну бергенбиз мына Беловодский тараптан Путин деп. Эми дагы бир чокуну бердик. Арабтардын бир шейхине. Аты жөнүн айтканда уялат экен. А бизде ага чейин деле кыргыздын атын алып жүргөн чокулар жок болчу. Пик победы, Ленина, коммунизма. Манастыры чоксо, таласта жалгыз. Амне Манастан башка кыргыз жок. Эмнеге Чолпонбайга, Дүйшөнкулга, андан кийинки эл батырларыбызга бирден чокуу ыйгарып койгон жокпуз. Ошондо чокудай бийик болбой, кыргыздар ошо чокка теңелейик, ошолордун аттарын жатат. Эмнеге эле биз бүгүн жапырт түрдө үркүп, үркүндөй эле качтык. Кыргыздын биз атыбызды сактай албасак анан салтыбызды кантип сактайбыз? Эгер салтыбызды сактай албасак анан калкыбызды кантип сактайбыз? Маселенин баардыгы мурдубуздун алдынан кетип баратпайбы? Көз алдыбыздан акырын жылып кетип баратпайбы? Биз ошону байкой калатпайбызбы? Мен карап көрдүм да ар бир жылды тизмектеп коюп. Ар бир жылы акыркы 10 жылдан бери арабча ысымдар арбын экен, алдыда экен, ондукта экен. Демек, акыркы кыргыздар калабызбы биз аталыштагы? Анда Каныкей деген аттын этеги Ералиева менен, Айчүрөк деген аттын аягы Иманали менен битиш керекпи? Анда Чыңгыз дегендерибиз Чыңгыз болбой, кырандарыбыз кыргыз болбой калса,
А биз улуттуу эмне кылабыз анда? Міне отыра беребизби? Манасты ЮНЕСКОга киргизкенбиз, Кийисти киргиздик, тигини киргиздик депчи. Өзүбүз кирип албайбы ЮНЕСКОга? Бизди да каттап койгула, сейрек кездешип кала турган калк болуп калдык депчи. Тилибизди, кыргыздын тилин сакташыбыз керек. Дилибизди сакташыбыз керек. Каада салтыбызды сакташыбыз керек. Биринчи кезекте ушулар коркунучта турат. Ооба, биз Кудайдын кулу Мухаммедтин үммөтүбүз. Бирок биз eski Kırgız'ın balası ekeniyiz, жаңы Kırgız'ın atası ekeniyiz, hiç vakta esibizden çıkarmaşımız gerek. Bu mamleketin en negizki ideologiyası meselesi oluşuz gerek. Mamlekettүүлük degen. Dünyada bir günde kança mamleket çok olur. Tili жоголгондон кийин al mamleket çok olur. Biz tilibizdi saktay alбай баратабыз. Башканы кой. Бишкектеги кафе ресторандарын аттарын айтып эле коюн. 4 район атын алмаштырып жатабыздар. Азыр Бишкекти аралап көрсөңөр, кыргыз тилинде аталыштагы нерсе табыш кыйын болот. Анан эми кыргыздын өзүн табыш кыйын болот. Кыргызча аталыштагы балдарды таппай калып атпайсың. Ай, мектепке барып алып туруп, Амир десең, 10 бала сени оңурайып карайт. Мен айтып отуру деп. Эмир десең, эң жок дегенде bir 5 бала кулагын чалып сени карайт. Марат десең, эч ким карабашы мүмкүн. Кыргыздын аттары азайып баратпайбы? Биз анан башкала мамлекеттерди сын тагып, аларды жактап, аларды мактап эмне кылабыз, кыргыздар? Өзүбүздү тактап албайбы? Башка мамлекет өзүбүздү сактап албайбы? Таада салтыбызды барып албайбы? Эки нерсе калабы? Ала тоо менен эле Ысык көл деген аталыштагы. Калгандарын бар жок кылып салабызбы? Анан бирдик осуп айтып атканда ЮНЕСКОга кирдик, Гиннеске кирдик деп, Гиннес деген бул пиво чыгарган бир кишинин аты. Анын китебине кириштин эмне кажети бар? Өткөндө бир манатчыны зордо киргизип атасыңар Гиннестин китебине деп, ал Гиннестин китебине башы чоңдор, буту чоңдор, тырнагы чоңдор, бою чоңдор, жамбаш чоңдор баары кире берет. Айка кириш бир чоң жетишкендик ийгилик эмес ал. Кирбей койсоң кемчилик эмес ал. Ийгилик эмес, итчилик эмес. Эмне кыласыңар кирпе? О жакка манасчыны киргизип атасыңар, Манас деген эпос качан пайда болгон, ал качан пайда болгон? Ал жөнүндө рекордтордун жанагы бир пиво чыгарган компаниянын кишинин аты, ошолорду чыгарып коюшкан. Анан аны тимеле Гиннестин китебине кириптир деп тимеле бир ийгилик кылып десе, Гиннестин Манастын китебине кире албайт да. Манасчыны киргизген, ошо Гиннестин китебине киргизген бул жанагы галошту мааска киргизген эле да. Биз Гиннеске, ЮНЕСКОга киргенге аракет кылбашыбыз керек. Биз ар бир кыргыз эң ириде тилибизди, дилибизди, каада салтыбызды, үрп адатыбызды, маданиятыбызды, тарыхыбызды, санжырагыбызды, санатыбызды сактап калышыбыз керек. Кандай болгон күндө да биз кыргызбыз. Ушул жерде төрөлдүк, ушул жерде өлөбүз. Буга чейин канча кыргыз төрөлүп, канча кыргыздын башы ушу кара жердин алдында болсо, биздин делеги ошондой калат. Башка маселе жок. Мен ушуну айткым келди. Биринчи атыбызды сактайчы, анан салтыбызды сактайлычы, анан калкыбызды сактайлычы. Катараак айтсам, же одоно айтып койсом, кечирим сурайм. Бар болгула, туугандар.